Мындай маалымат базасын өлкөдөгү туризмдин өнүгүшүн колдоо боюнча фонд иштеп чыгып, англис тилинде сунуштады. visit.kyrgyz.com деп аталган сайтта Кыргызстандын аймагындагы туристтерди кызыктыра турган жайлардын дээрлик бардыгы тууралуу маалымат бар. 7 месяцев работали специалисты в туристической сфере. 7 ай бою туризм тармагындагы эксперттер, тарыхчылар, археологдор, туристтерди коштоп жүргөн адистер бардыгы биргелешип, ушул эң сонун маалыматтык базаны иштеп чыкты. Кыскасы, туристтер үчүн Кыргызстанда эмне керек боло турган болсо, ошонун бардыгын кылдат чогултуп, көпчүлүккө пайдасы тийгидей кылып иштеп чыктык. Туристтерде мурдадагы биз өзүбүз кайсыл жерде эмне бардыгын так билип, кабардар болушубуз үчүн керектүү эң сонун маалыматтык база болуп кала берет деп ишенем. Чынында көпчүлүк жарандарыбыз өлкөдө эмне барын жакшы билбейт экен. Биз киргизген объектилердин бардыгын GPS аркылуу так жайгашкан жеринен бери аныктап алса болот. Сайтка баш баккан туристтерде караган аймагы, кызыктырган жери тууралуу маалымат толук кандуу болуш үчүн кошумча сүрөттөр менен видео материалдар дагы киргизилген. Биринчи максат көбөйтүү, туристтердин санын, агымын Кыргыз Республикасына көбөйтүү. Экинчи максат ошо тикелей ички жана тышкы инвестицияларды тур объектилерге тартуу. Үчүнчү болсо жашынакай шарттарды жаратуу. Туристтерге, тур бизнесте жүргөн адамдарга, жөнөкөй жарандарга ошо жашынакай шарттарды түзүп берүү. Туризмди колдоо фонду мындан тышкары кыргыз жергесин ааламга таанытуу үчүн чет өлкөлөргө бир нече ирет камданып барып, кыргыз меймандостугунун бет ачарын өткөрүп келишкен. Ушул кыска мөөнөттө 7 айда биз Кыргыз стендин 3 мамлекетте өткөрдүк. Бул ошо айта кеткенде акыркысынан Лондон, ага чейин Сингапур, ага чейин Кореяда өткөрдүк. Лондондо 5 меморандумга кол койдук. 250дөн ашык тур операторлор менен чогуу жолугушуулар өткөрдүк. Сингапурда болсо ошо мусулмандык туризм боюнча дагы бир жакшы келишимге кол койдук. Азыр келер самат алар менен жазышып, иштешип, телефон чалышып, эңки сезонго даярдануу мындай күжүрмөндүк иш жүргүзүп жатабыз. Биздин өлкөгө келген туристтерге жагымдуу шарт түзүп, алардын каттамын жакшыртуу үчүн туризмди колдоо фонду Казакстан, Өзбекстан мамлекеттериндеги тиешелүү кызматтар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эс алуучуларга жеңилдетилген жашыл коридор ачып берүүнү пландап жатышат. Болжол менен бул максат эмки жылдан тарта ишке ашат деп айтылууда. Тариел Чуңгулов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.